Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Next TV телеканалынын Facebook'тагы өздүк расмий баракчасында бизде азыр түз эфирде көрүп жаткан алыс жакындагы мекендештерибиз Бишкек убактысы боюнча 10:37 минута өттү. 2-3 күндөн бери бир аз күн жылыды, бүгүн дагы бир аз жылуураак. Бирок ошентсе дагы аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүн деген маалыматты айтышып атат. Биз азыр жогорку кеңештин алдында турабыз. Жогорку кеңештин имаратынын алдында адамдар чогулган. Бул жарандар жер маселеси боюнча, жерди трансформациялоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы пикирин билдирип келишкен. Ада эмесе булардын мекендештерибиздин ошол жер маселеси боюнча проблемасын чече албай келе жаткан жарандарыбыздан маселенин чоо жайын сурап көрөлү. Кандай маселе болуп атат? Буга чейин Next TV телеканалы Facebook'тагы расмий баракчасында жерди трансформациялоо боюнча маселеси боюнча пикет, митингтерди, сюжеттерди көрсөтүп келгенбиз. Түз эфирде да бергенбиз. Next TV телеканалынын өзүнөн дагы материалдарды жасаганбыз. Эмесе азыр ушул трансформациялоо маселесине каршы чыгышкан биздин жарандарыбыз менен сүйлөшүп көрөлү. Здравствуйте, Зульфия. Саламатсыздарбы? Бектазар байке. Биз азыр түз эфирдебиз. Буга чейин митингтерди кылдыңыздар, эскерде чыктыңыздар. Сиздердин араңыздардан атайын ушул сиз менен чогуу лидер болуп кирип ошол өкмөт менен депутаттар менен сүйлөшкөндөр болду. Кандай деңгээлге жеттиңиздер? Азыркы акыбал кандай? Буга чейин кандай аракеттер болду? Анда майнап чыктыбы, чыкпады? Мындан мурда өзүңөр билгендей 15 күн мурда кайсы пунктка жеткен болсок, дал ошол пункттан жылбай турабыз. Мындай айтканда 2 жумадан берки кылган эмгектин баары талаага кетип ошол жерде туруп калдык да. Акыркы жолу жолугушубузда Жогорку Кеңештин агрардык комитетинин төрагасы берки Айтмамат Кошоевич Назаров деген депутат кабыл алып, өкмөт сунушун кандай берсе биз силерди чакыралы. Ушул жерде эменин координаторлору трансформацияны, жер ээлери бар экен, активисттер бар экен, ошолор баарыңар чогуу бир отуруп карап көрөлүчү бул маселени. Силер нааразы болуп аткан жерлер барбы, толук карайлык, андан кийин гана биз берки макулдашылган группага алып чыгабыз деген. Бирок 2 жума өтүп баратса дагы өкмөт эч кандай жылыш жасаган жок, буга чейин эч кандай. Бир метр жылыш болгон жок чынчында келгенде. Анысыз келгенсип, мына өзүңөр көрүп атасыңар, 2-3 күндөн бери массалык маалымат каражаттарына видеолор чыгарып, интернет, фейсбуктарга чыгарып, бизди каралаганга аракет кылышып атат. Биз ага көп маани берген жокпуз, ит үрү берет, кербен жүрү берет дегендей, ак кишини канча каралайсыңбы, каралабайсыңбы, жукпайт. Кара кишини каралап койсоң качып кетет дегендей. Анан биз бул учурларда митингге чыкпай деле туралы деген ой болуп аткан. Мына ошол нерсени көргөндөн биз айла жок чыгышка аргасыз болуп калдык. Өздөрү бизге вызов таштап койду. Вызовду эми жигиче кабыл алышка туура келет. Депутаттар эмне деп атат? Өкмөт эмне деп атат? Дайыр Кенегеевке киргенсиздер, аны менен сүйлөшкөнсүздөр, ал кишинин ою кандай пикири? Дайыр Атакуловдун өзүнө да жолукканбыз ушул эле маселе боюнча. Ал киши 2-3 варианты бар экенин айткан. Баягында эле башында айтпадык беле, 2 районду алып салалы дейт. Андан кийин айыл өкмөттөрдү чыгарып койсок кантет деп. Бирок биз ага деле учурунда айтканбыз, ошол позициядан кайтпайбыз. Бу жерде районду алып салуу, айыл өкмөттү алып салуу деген туура эмес чечим болуп калат. Бул жерде чектүү делген контурлар болсо, ошону алып салганга биз да макулбуз дегенбиз. Бирок ошондон бери эч кандай жолугушуу да боло элек, мындай телефон менен байланышуу да мүмкүн болбой атат кийинки күндөрү. Мына ошол аргасынан бүгүн Жогорку Кеңештин алдына келип, ушул жерден президентке да кайрылуу жасайлы деп атабыз. Өзүңүздүн саясий эркти көрсөтүп, бүгүн бир чечкиндүү кадамга барууга буларга бир үстүртөн бир түрткү бересизби, же өзүңүз чечим кабыл аласызбы деген жерге келип турабыз. Эми азыр деген кандай ойлойсуз? Бирөө чыгабы же ушундай максатта келдиңиз да? Ошол максатта келип атабыз. Бир президенттин аппаратынан чыгып кабыл алышын талап кылып келдик. Жогорку Кеңештин депутаттары ушу аграрныйдан чыгып дагы акыркы маалыматтарды берсин. Ошону талап кылып келип чогулуп отурабыз бул жерге. Эми азыр бизге түз эфирге кошулгандарга эскерте кетсеңиз, ошол жерди трансформациялоо мыйзамына каршы оюңуздарды айтып келе атасыздар. Ошого каршы пикирди канча жаран көтөрүп атат? Канча адамдын тагдыры чечилип атат? Бул трансформациялоо мыйзамын биз колдоп, өзүбүз Жогорку Кеңештен өткөзүп, 3 окуудан өткөзүп, ушундай тикелей ушуга чейин өзүбүздүн
түздөн салымыз да. Ол бирде жогорку кеңешти, бирде өкмөттү алдыга салып айдап келатып. Мунун аркасында себеп дегенде 47 000 курулуп калган турак жай турат. Ар бирине 3төн эсептегенде эле 150 200 чукул адам турат, жаран жашап атат. Мунун аркасында деген 13 000ден ашуун 14 000ге жакын гектар жер турат. Мына ушулардын баары бүгүн трансформациялап берүүсүн талап кылып келип отурабыз. Анан жанагы Дайыр Атакулович бир кезде айткандай, шектүүделген контурлар болсо, аны да чогуу карап туруп алып салышка биз макулбуз. Бирок ошол нерсени бизге маалыматты көрсөтпөй дешат. Балким бул чиновниктер коркушат. Анткени ошол жана чоң гектарлап, мындай объемный жаткан жерлерден өзүндө эле ошол чиновниктердин кулагы чыгып калышы ыктымал да. Ошодон коркуп, балким булар көрсөтө албай атат. Эми сөздүн ачыгында ошолордун айынан мынча 100 000 деген адамдардын тагдырын кармап отуруш өз туура эмес иш болуп калат. Эми бүгүн канча адам келет? Бүгүн бияка мэрияга билдирме берилген. Бирге 150-200 адамдай чогулабыз дегенбиз. Өзүнүн талапты айтып, президенттин аппаратына жолугуп, жогорку кеңештин аппаратына жолугуп, андан ары өкмөткө да барууну пландап турабыз. Рахмат. Орча айтып бере аласыңарбы? Ким келди? Барып айтып. Здравствуйте, вы откуда эти? Можете назвать ваше имя, фамилию? Кенеш. Мы хотели узнать... Нет, что вы конкретно? Мы еще не поговорили, подождите. Вы рядом? Жош Имнаки. Кимге келдиңиз? Биз жана трансформация маселеси боюнча келгенбиз. Ушул трансформация маселеси көптөн бери чоюлуп келатат. Күндө эртең деп жогорку кеңештин ичинен бизди чоюп атышат. Ошого наразылык болуп баарыбызды күтүп атканбыз. Ошону дагы эле чоюп атышат. Ошону эмне үчүн чоюп атат, ошо эмне максат менен чоюп атышат деп ошого келгенбиз. Ошол маселе. Ошол маселе боюнча. Ошондо азыр бир эки киши тияка коомдук кабылдамага кирңиз, сүйлөшөлү. Представители канча? Мына Биз саламатсыз. 1, 2, 3 жогорку кеңештен келиптир. Мына үчөөңүз жүрүңүздөр. Кимге дейт, кимге алдамыз? Жок, эми общественный приемный. Ким менен жолугат экенбиз? Так, азыр бар бергиле. Барам азыр. Биякты силерге дайындайм. Буга чейин маалым болгондой, жогорку кеңештин имаратынын алдында ошол кабактагы саясатчылардын акыбалына кабатыр болушуп, президентке, депутаттарга кайрылуу үчүн атайын ушул жарандарыбыз да чогулган. Бул келип калышты окшойт. Сапар агай, саламатсызбы? Бүгүн бул жакта эмнеге чогулдуңуздар? Бүгүнкү күндө жанагы уже 2 жума бүгүн 2 жума болду. Ошо саясат ачкачылыкты жарыялаганга, анын дагы жыйынтыгы чыга элек. Ошолорду колдойбуз. Анан биз айткыбыз келип атабыз бийликке. Эмне үчүн көңүл бурбайсыңар? Эмне эки стандарт? Эмне үчүн Батукаевдин ден соолугу начарлап кетти. Муну чыгарып койбосу, бүгүн чыгарып түрмөдө өлүп калса, элге туугандарын эмне айтабыз, элге эмне айтабыз деп коркуп кетишип чыгарып ийишип туруп жыйынтыгы ушул болуп атат. А бүгүнкү күндө булар тияктан бирдеме болуп кетсе, майып болсо, эмне айта турган сөздөрү жок булардыкы. Ошон үчүн бүгүн колдойбуз дагы берден ошо жана талапты Сегизбаев. Эң эле биринчи талап ошо Сегизбаев отставкага кетсин.
Сегизбаевдин үстүндө кылмыш ишин ачып туруп, муну ошо мыйзамдын чегинде ошо жазасын көрсүн деген талап коюлат. Президентке, жогорку кеңешке кайрылууңуздар барбы? Барды кайрылганбыз, аяктан эч кандай бир эме жок, жооп бербей атышат. Жооп бербеген ошо артынан ошо биз ошо эмеге чыгып туруп, ошо үнүбүздү ошол жерден көрсөтөбүз деген жол менен чыгып атабыз. Азыр саат 11:de элдер чогулуп баштайт ошол жерде. Сапар агай, Дастан Сарыгулов аксакалдагы мен дагы кошулам деген ой пикирин билдириптир. Ал кошулду. Эми анын ден соолугу ушунча мындай начар билбейм, ал эми анда под жестким наблюдением кылбаса, мен ойлойм, ал деле мунун бардыгы ошонун жыйынтыгы эмне эң негизги маселе эмне үчүн болуп атат? Эч акыйкат сот жок. Эч кандай бир акыркат следствияны туура эмес кылган эмесин эми сот аркылуу кичине чечилет го десе, сотто ошо следствиянын бардыгын акыйкат эмес, тим эле жала жапкандын бардыгын сот аркылуу булар мыйзамдашып атышат. Ошого каршы болуп туруп, мындай жол менен баратса, Кыргызстандын келечеги же Кыргызстан кайсы жакка барып бир такала турган бир чоң маселе турат. Ошого бүгүнкү күндө биз ошо боюнча биз өзүбүздүн оюбузду да айтабыз. Буга биз мындай жол менен баратканына биз макул эмеспиз. Сарова. Они меня спрашивают, милиция спрашивала, в связи с чем мы хотим выступаем, какие требования мы даем. Я сказала о том, что Сегизбаева, Атамбаев, Сегизбаев Алгетсин, потому что он препятствует справедливому рассмотрению их дел в суде. Поэтому случается полное беззаконие. Поэтому я сказала, мы сказали также о том, что мы просим президента создать независимую комиссию, пусть ее возглавляет его советник, и пусть приглашают других известных людей, и поэтому расследуют это дело заново. Там только по процедурным вопросам полный беспредел, а уже не говоря по существу. Там ни одного доказательства их вины нету, поэтому в течение 2 лет в закрытом порядке делает. Сегизбаев это делает потому, чтобы скрыть, что нет никаких доказательств их вины. Вина любого должна быть доказана, а не указана сверху. А весной 2016 года Атамбаев сказал: Асанов, Кадыров пусть сидит в тюрьме. После этого и после того, когда по всем каналам, телеканалам было показано аудио-видеозаписи, конечно, следствие должно доказать было, что это вот то, что они делают, это так. Поэтому с самого начала следствие шло в обвинительном уклоне. Суд в закрытом порядке прошел. Полный беспредел устроили. Даже руководитель следственной группы Максат Исимбаев даже не осмелился прийти в горсуд. Почему не осмелился? Потому что к нему 50 вопросов много есть по всем делам. Поэтому они сегодня обратились к президенту, чтобы пересмотреть. Он 8 февраля на Совете Безопасности что сказал? Что каждый факт нарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов, судебных органов будут у него на контроле. Мы требуем от Джеймбекова, чтобы он, будучи нашим президентом, это он охраняет нашу Конституцию, пусть защищает права и свободы каждого человека, начиная с этого, потому что здесь заказы идут, политические заказы. У нас более 20 политзаключенных. У нас такого в истории не было в Кыргызстане никогда. Вот накануне президентских выборов всех посадили, всех строптивых людей, всех инакомыслящих, и теперь думают, Что сотрудники милиции вам говорят? Они просто уточняли, что какие наши требования. Я пояснила. Наши требования в рамках закона. Мы просим создать комиссию, независимую комиссию со стороны президента, со стороны Жогорку Кенеши мы просим, чтобы они рассмотрели, наконец, этот вопрос по Сегизбаеву, по Белизгейту. У них в прошлом году, в августе, было постановление о том, что если он не докажет, что это была правда, он должен уйти в отставку. Поэтому мы требуем от Жогорку Кенеша, пусть выполняет собственное постановление. Белизгейт полное
полная была фальшивка. Поэтому пусть исполняет свое постановление и убирает в отставку Сигизбаева. Есть еще выступающий. Өндүрүш агай, саламатсызбы? Жакшы. Сизге бир-эки суроом бар эле. Ушул камактагы саясатчыларды коргоо боюнча сиздин ой пикириңиз, өзүңүз жалгыз митинг пикет кылып чыкканыңызды да көрүп калдым. Каяка чыктыңыз, эмне болуп чыктыңыз? Мен жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматтын алдына мурда күнү эле чыктым. Ошол камактагы саясатчылардын ал акыбалы жөнүндөгү туура эмес маалыматтарды берип жаткан боюнчачы. Анткени массалык маалымат каражаттарынын баардыгында дээрлик көбүнчөсү Бектур Асанов менен Кадыровдун саламаттыгы начар деп берип атышат. Тигилер болсо куландан соо деп. Бул туура эмес да. Адамдын тагдыры, ден соолук деген эң биринчи орунда туруш керек. Анан сүйлөп койду эле качандыр бир убакта алар туура эмес иш аракетке барганда эле мындай эми орой айтканда көкпеттенип алардын тагдырына кайдыгер караганын өзү бул мамлекеттин жеке конкреттүү адамга карата мамилетинин өкүмдарлыгы туура эмес. Мен колдойм жарандык активист катары Сооронбай Шарипович өзү деле айтпадыбы, жакында мен соттордун адилетсиздиги боюнча фактлар эметсе, мен тиешелүү көңүл бурам, иштешибиз керек, адам укугуна маани бурам депчи. Сооронбай Шарипович, эгер айткан сөзүңүзгө турсаңыз, урматтуу президент катары, мамлекет башчысы катары көңүл бериңиз. Мына 2 жума өттү, алар эмне үчүн эмдигиче мындай тиешелүү жооптарды албай атат. Ал башка континенттен келген, же башка учуп жүргөн тарелкалар эмес, же Америка океандын ар жагындагы өзүбүздүн кыргыздын жарандары. Мына Батукаевди чыгарганда кандай сөз болгон, кандай жомок болгон. Тим эле кызыл килем менен төшөп туруп, жапжакшынакай узатып ийген. Каякта адилетсиздик? Мен айткан жокмун, алар тим эле кристалдай таза депчи. Эмне үчүн жабык сот процесстери жүргөн? Эмне үчүн алар тиги жакындарынын ошол репрессияга кабылган саясатчылардын укуктарын коргоо боюнча кыймылдын жетекчилеринин ой пикирлерине мындай мамлекеттик радио телеканалдарда орун бербейт? Эмне үчүн жашыруун баардыгы? Жашыра турган эч нерсе жок. Демократия, сөз эркиндиги дейбиз. Алардын баарын кайда жашырасыңар? Алар тиешелүү сизден, жогорку кеңештен тиешелүү жооптарды алыш керек. Аларга боштондук, эгерде жашыра турган эч нерсе жок болсо. Туура эмес? Жаза аткаруу кызматына камактагы саясатчыларды бир туугандарын үй бүлөсүн киргизбей атабы, жолуктурбай атабы такыр эле? Ошол кызматтын жетекчилери, пресс-службасынын мен ачык эле айтам, Никдоров деген мырзанын берген жообу жаккан жок мага. Ал үстүртөн жооп берди. Анан дагы таң калыштуусу айтат, көрбей билбей туруп эле сиз эмнени сүйлөп атасыз. Мен айттым конкреттүү. Сиз өзүңүз акыркы жолу ошол убакта ошолордун жанында болдуңуз беле десем, да, я где-то был 5 февраля дейт. Мен 12-синде чыктым. Убакыт канча? Ден соолук деген бирге карабайт да. Анан мен дароо эле түшүндүм, жөн эле жогорку өздөрүнүн жетекчилеринин маалыматын берип атат депчи. Анан Бектур Асановдун жубайы айтып атат, Бектур Асановдун саламаттыгы өтө эле начар, басууга дарманы жок деп. Түшүнүктүү да. Берки Кадыров болсо ошондо эле прединфарктное состояние деп ачкан. Ден соолук, саламаттык. Мен дагы эле айтам, 1-2 күнгө өзүңүздөр ошолордун ордуна өзүңөрдү коюп көргүлөчү. 1-2 күн тамак ичпей, эчтеке наар албай, кандай абалда калат экенсиңер? Бул адамгерчиликке жатпайт. Макул, саясатты коп коелу. Адам деген фактор. Адам факторун кайга калтырабыз?
угуш керек. Жазаларды аткаруу кызматынын жетекчилеринин буйрук менен иштегени даана эле көрүнүп турат. Өткөндө тиги акчага чыккан маалда мени кетирүүгө аракеттеништи. Журналисттерге да орой мамиле жасады. Жалбырак ТВдан сен кайда жүрөсүң, эмне тартасың деген мындай болбогон суроолорду берип туруп, сиз кетиңиз деп. Мен кетпейм десем, анда бир аздан чыгабыз деди. 2 саат отурдум, эч ким чыккан жок. Негиздер гана чыкты, анан туура эмес жана үстүртө маалыматтарды берди. Эме жер трансформациялоо боюнча азыр жогорку кеңештен бир эже айым чыгып алып кирип кеткен. Ушул трансформациялоого каршы пикирлерин билдирген жарандардын лидерин сунушун кандай алып келсе, чогуу биз менен бир отуруп карап, андан кийин бир макулдашылган группага алып чыгып талкууга коебуз деген. Бирок андан бери өкмөт маалыматты алып келели экен. Азыр каттар бөлүмүнүн адиси чыгып, Айтмат Кошоев Назаров менен байланышты. Ал киши жарым саат, 1 саатка жетпей биз менен байланышып, балким бул жакка чыгыппы же өзү тиги коомдук кабылдамада кабыл алыппы, акыркы маалыматтарды берем деди. Ага чейин ушул жерде тарабайып туруп туруңуздар. Артта келе яткан туугандар, доштор каякта турат, аларды чакырыңыздар. Ар кимиси ар кайсы жерде турат. Детиги бюро профусунун жанында турушат. Келсин ошолордун баары. Бекназар байке, барсаңыздар ким кабыл алды, ким чакырган экен? Назгүл Токтогуловна эле Туратбек оны. Ал кишинин айтымына караганда, азыр Айтмат Назаровдун помощниги менен байланышып тур. Айтмат Назаров өзү айткан экен, бул балдар менен жарым саат, 1 саатта азыр заседаниядан чыгып өзүм жолугам дептир. Мүмкүн тияктан кабыл алабы же эме кылабы? Жолукканда кандай суроолоруңуз бар же эмне айтар белгилүү болду? Бизге акыркы маалыматты берсин, эмне болуп атат. Өкмөт өзүнүн сунушун алып келди, алып келсе кандай сунуш алып келди, алып келе элек болсо анда жана план Б деген бар да, экинчи вариант. Ошол вариантты иш алып барабызбы, ошону сүйлөшүшүбүз керек. Ошол план Б-ны бизде билсе болот. Жалпы эле жарыялап койбойм деп берди. Трансформация кыймылынын мүчөлөрү, баарыңыздар көңүл буруп, угуп койсоңуздар. Биз акыркы жолку өкмөттүн дагы жогорку кеңештин өкүлдөрү менен жолугушуу болгондо Айтмат Кошоев Назаров мындай деген вариантты айткан. Биздин маселени чечүүнүн 2 жолу бар экен. Биринчи жолу, биринчи варианты, вариант А деп коюңуздар. Бул боюнча өкмөт өзүнүн сунушун берет жогорку кеңешке. Ошол вариантты бул жактан биздин өкүлдөр кирет, координаторлор кирет, кирип ошону карап өзүбүздүн дагы сунуш пикирлерди беребиз. Ошол вариантты кайра жогорку кеңеш пленар заседанияга алып чыгат дагы, көпчүлүк добуш менен өтө турган болсо, ошо менен биздин мыйзамга жол ачылып алдыга кетет. Бул вариант А. Андан дагы тышкары вариант Б деген бар экен. Бул вариант баарыбыз үчүн кооптуу. Биз ошон үчүн А варианты менен гана бүтүшүбүз керек. Б вариантты бирок баары бир эл билгиси келет, ошон үчүн айтып коелу. Ал жерде мындай деп атат. Өкмөт, жогорку кеңеш, президент аппаратынан 3 адамдан турган жана макулдашылган группа ичара ыйкы-тыйкы болуп бир чечимге келе албай тура турган болсо көпкө чейин. Анда алар ошол чечимге келе албай убакытты созуп жибергендигине байланыштуу жогорку кеңештин комитети кайра артка тартып алат экен да алардан баягы сунушту. Биздин 3 окуудан мыйзам кандай өтсө ошол бойдон жогорку кеңешке кайрадан киргизет. Кайрадан киргизет да бул преодоление вето деп коет, ветону аттап өтүү деп. Ошондо жок дегенде 80 добуш алышыбыз керек экен. 120 депутаттын 3төн 2 бөлүгү менен. 80 депутатка жетпей 79 эле депутат болуп кала турган болсо, бир депутат жетпей алганына байланыштуу бул мыйзам жокко чыгып кетет. Андай учурда бул мыйзам буга чейин мыйзам болбогон сыяктуу болуп, таптакыр кайра башынан нөлдөн башташка туура келет. Ошондуктан туугандар, биздин буга чейин койгон талабыбыз ошол. Жана президенттин возражениясына 3 окууда өткөн мыйзамдын өзүнүн рамкасына ылайык жакшынакай кылтырып 4-нчи вариант жана 1-нчи вариант менен 4-нчи корректировкага алып келелик, 4-нчи окууга киргизип бүтүрүп алышыбыз керек. Ушул туугандар. Бизге андыктан Б варианттын кереги жок, А вариант менен гана өтүшүбүз керек. Азыр ушул жерде турушубуз керек, таркабай. Азыр жогорку кеңештеги агрардык комитеттин төрагасы Айтмат Назаров чыган бул жакка байланышам деди. Ошону күтөлү. Таркабай туруңуздар. Айым айдабай турат ал жерде. Суу барбай. Az келсин айтабыз, апа. Мирлан Бакиров таксак чыгып атырбы? Мирлан Бакиров эмне ушинтет? Мен Напаловка айылдан келдим кызым. Биздин жерибиз боюнча 2005-жылы башталган биздин эмебиз. Биздин жерибиз басалган. Анан кайра кичке жаңы алсак, эптеп ошону эми өзүбүз үлүшелери мына бүт ар кандай нарса. Бизге көбүнчө орустар 4 эле кыргыздар бар. Ошо менен эптеп мейлем биздер эми кичине тыйын эметели балдарыбызга биздер өзүбүздүн үлүшебиз десек, ушуга чейин созулуп кетти кызым.
Ошо менен неге бизди ойлобой атат билбейм. Правительство эмне болуп атат, ошону суранар элем. Бизди бүтүрүп берсин, эч кыйнабай. Эң карапайым адамдарбыз. Текшеришин, канча текшерүүчү келди. Эң карапайым адамдар, ошону суранабыз. Правительствонун бүтүрүп берсин, жогорку кеңешке берсин. Ошо. Нусубалиева мен. Бая күнү эмеден пирамидадан көрүп атсам, алып салыш керек деген 2 районду деп атпайбы. Кимдин жанында отурат жанагы. Жаң болбойт эле Жумебек дейм эле. Спикерчи, ошонун беринде отурат. Карасам Мирлан Бакиров дейт. Айтып атат, алып салыш керек, кереги жок деп. Антпеш керек дейт Мирлан Бакиров. Эмнеге ошондой дейт? Биз суранар элек, антпесин жогорку кеңеш баары правительство карапайым элдин бүт жерин чыгарып берсин. Канчадан бери кыйналып атабыз. Бүт карапайым элдер. Бизде жок да, коррупционный схема жок. Мына документтерди көтөрүп келдим мен керек болсо. Бүтнар. Биздеки эменин областной постановление 2009-жылы. Акча сарлар өтүп кеткен, акча жоктор калып калганбыз ошо жерде. Айбай кыйналып, мына моундай простой адамдар караңызчы. Ошону суранарбыз, бүтүрүп берсин, эч убакыт созбой. Нусубалиева, Новопавловка айылынанмын мен. Марипа. У вас тоже, да, земля? Да, мы вместе. Да, мы вместе. Вот у нас у всех помалу земли, и мы с кооперативом сложились, и у нас Марипа главная, как бы, потому что все не могут бегать, у нас в основном пенсионеры, кто с детьми, кто болеет, кто что. Вот вы там с какого года живете? 2005 года. Ой, я живу очень много лет в Новопавловке. Давно. Ну, считай, всю свою жизнь там я всю свою жизнь там проработала. У меня 43 года стажа трудового, законного. Пенсия маленькая, естественно, раз я в бюджете работала. Ну, хотя бы какая-то поддержка. Скажите, пожалуйста, а вот этот участок вам выделяли или вы Да, сами? нет, выделяли, все законно, через... В каком году? В 2000 году. Ну, 13 лет мы уже бегаем. До 2009 года, до 95 года по закону нам дали. Но дали мало, по 0,21. Нет сельхозназначения. А потом напали, у нас его отобрали. А потом кое-как мы половину кое-как выбили. Там же захват был, бакинские времена. И все. Нас выгоняли, и били нас там, что только не делали, и мы ее охраняли. Потом кое-как другую, уже в половину меньше дали. 21 у нас, положено 43, но только 21 у нас. Почему? Еще, дочка, я что хотела сказать. Вот посмотрите, в 2013 году, 30 июля, Атамбаев подписал указ о том, что, вот посмотрите, предусматривающее нераспространение действия моратория на трансформацию земельных участков, орошаемой пашни до 39 года, до 31 июля 2009 года. Почему вот он подписал, а потом опять отталкивают? Ну, даже если после нас там люди построили, люди не виноваты, никто не мог остановить. Они же купили, у нас частная собственность там. Поэтому просим, пусть нас послушает простой народ. И, пожалуйста, пусть выполнят наши желания. Мы никогда не остановимся, мы пойдем напрямик. Мы пойдем, уже надоело. 2005 года мы. И вот люди все стоят, все простые люди, простые. И вот просим. По 0,21, вот, пожалуйста, я вам документы покажу. Да, Мама, это долбаный Мамышев, смотрите, вот она я. У меня 3 детей. А вот она Надя Тихомирова. У нас по чуть-чуть, у нас свое. Ну, даже у нас, знаете, колхоз... На меня и на дочку. Ну, и все. Наш Мамышев все продал. Ладно, бог ему судья, его сейчас нет, он тоже. Дело в том, что у нас мало и то, и то. И даже потом колхоз раздавал, люди купили. Везде у нас частная собственность. Где коррупционная схема, я не понимаю. У нас нету. Проверяли миллион раз уже, бедная земля в дырке. Поэтому просим, пусть выполнят простого народа просьбу. Мы просим. Матеря просим, пусть они сделают. Вот люди стоят, надо разобраться. Но это же да не может. разбирались, сколько можно приезжать, сколько... Мы ни перед чем не остановимся, хватит уже. 13 лет будет 5 мая, дочка. Это сколько сил надо, у нас все здоровье ушло. Ну, хоть с внуками посидим, пусть дадут нам. Вот люди пришли простые, потому что у нас нету никакой коррупционной схемы. Там уже дом построили? Конечно, мы что, у нас отбирали. В 2009 году уже понасадили, иначе бы его не было. У нас подешевле там все, и то. Один раз землю отобрали. Ну, бегали, судились.
Я лично на суд ходила только 7 раз. Больше не стало, мне сил не было. А она ходила бесчетное количество раз. Одна. У нас 4 киргиза, остальные все русские. И вообще, на Опаловку у нас раздали землю людям. Люди, которые не могли, продали. Люди купили. Везде частная собственность. Где у нас нету никакой коррупционной схемы. Красной книги нет. Да, только красная книга. У нас постановление в виде областного постановления в 2009 году. Ну что это такое? Бегаем как дурочки. Нас никто не слушает. Почему? Простого народа, когда не услышат крик души нашей, пусть послушают. Мы столько написали сюда писем и получили ответов, что можно Белый дом окутать полностью бумагами. И все нам отвечают: да, у вас все хорошо, у вас все правильно, у вас все законно, что мы рассмотрим, да, вы молодцы, все. Последнее письмо. Вот последнее письмо. Это мы премьер-министру писали. Надюш, подержите. Вот от Алтыбаевой, Долбаев тоже. Вот от всех у нас письма хорошие. Это депутат нам прислала тоже хорошую, что в комиссии сейчас, в комитете. Никто нам не говорит, что мы не правы. Вот. Все 25 говорят, декабря, в этом году. А результата нет. Спасибо большое. И вот, которые люди проходят, все простые, я не знаю, у нас нету. Пусть найдут, мы их сами вычеркнем. Нет у нас. Так что, пожалуйста, просим, пусть они выполнят просьбу народа. Мы ни перед чем не остановимся. Пойдем дальше, только начали. Сейчас тепло будет. Жер маселеси боюнча келдиңиздер да, э? Жер маселеси. Ооба, жер маселеси ошо трансформация боюнча. Уже күткөнүбүзгө 10 жыл болду мына трансформацияны качан кылып беришет булар. Биз качанга чейин күтүшүбүз керек. Өзүбүздүн частный собственный жерибиз. Канчадан бөлүнгөн эже башында? 25тен биздики. 25 соттук эле. 25 эле соттук. Ал жерге деген суу да келбейт. Эчтеке айдаганга да болбойт. Жөнүнө турат жерлерибиз. Же биздин балдарыбыздын баары мына 30га чыгып, 5тен 6дан балдарыбыз бар, тыгылышып барыбыз бир үйдө жашап атабыз. Же өкмөт элдин балдарын ойлоп жер беришпейт бизге. Мына жер берилбегенине канча 15 жыл болду уже. Койнубузда жаткан балдарыбыз мына катын алып, катындары менен үйдө тыгылышып жашап атабыз. Ошо жерибизди трансформация кылып бергиле деп кайрылганыбызга 7-8 жыл болду мынакей. Митингге чыгып чуркаганыбызга 3 жыл болду мынакей. Чыгарып беребиз. А кандай эле тягында биягында үйлөр бар, биздики келгенде эле чыгарып беришпейт. Биздин жерге эле көздөр түшүп эле. Чыгарып беришсин, биз ошону чыгарып бермейин, келгенибиз келген, турганыбыз турган, биз эч кандай бербейбиз дагылар. 3 окуудан өткөнбүз мынакей. Эмнеге Атамбаев бизге 4-окуусуна келгенде ошо бизди элин ойлобойт. Биз эмнебиз биякта? Эмне 3-чү сорт эмебизби? Деген депутаттар уже үйлөр салып, тегерегин баарын курчап алган. А эмнеге биздин эле Документ барбы, кызыл документ? Аны ким? Аларда акча бар да, алар чыгарат да. А бизде акча жок, бизди чыгарбайт да. Жок болсо чыкпайт да. Өздөрүнө келгенде трансформация болуп атат. А карапайым элге келгенде ал маселени токтотуп коюп атышат. Мына жайдын ысыгында жүрдүк, кыштын суугунда жүрдүк. Бирөө бир угуп бир мындай баштары ооруп койгон жок. Эч кимдин. Тажатышты биздики эле. Биринчи ошол жерлер эже эми айыл чарбасына багытталган. Айыл чарбасына деп багытталып берилгени менен ал жерге суу барбаса, эчтеке 25 сотка эмне айдайбыз? Эмне кылып барбаган үчүн берип барбаган үчүн бул деген биз ушул экинде суранып атабыз да. Анда үй салалык, жок дегенде үй салып балдарыбызды. Ошол жерлердин жашыл китеби бар, э? Жашыл китеби бар, кысыл китеби жок азыр. Ичинде жашыл китепти кысыл кылып койсо деле болот, бирок ичинде үй салганга, баягы турак жай курганга деген гана эмеси жок да. Ошону биз күтүп атабыз мына трансформация. Суу жок канча жашап атасыздар? Кандай суу жок? Суубуз жок. Жок, ал жерге барбайт, ал жерге үй курбасак ал жерге жашай элекпиз ошо. Жашайбыз эми колдон келсе жашайбыз, сууну ташысак, итак эле ташып жашаганбыз. Деп атабыз да. Жашайбыз. Азыр ал жерде салына элекпи? Эчтеке салына элек. Уруксаат сурап жүрөбүз да, жалаң законду. Биз мыйзамды бусуп мурда эле үй салып алсак болмок экен. Мыйзамды бусуп үй салып алгандар жашап атат. А биз мыйзамды күтүп жүрөбүз. Ошол тиги эме сиз мыйзамды күтүп жүрөсүз. Мыйзамды күтпөй салып алгандар да бар болчу. Бар болчу. Жок, биздики мыйзамды күтүп, мыйзам жолун күтүп, ушулардан суранып, канча биздин үнүбүздү эч ким уккан жок. Ошол жерибиз турат, ошол эле боюнча. Эми ал 25 эле сотук жер, гектардагы эмес да, алчы. Аны же арендага бере албайсың, же айдат биштейт да албайсың, эч нерсе кыла албайсың. Мен мисалы Алото 3 деген жактан келдим.
Биз жакта уже үй деле салынган бар эле бар. Бир эле мен участкам калган, ал участка мен кызымкы. 3 баласы менен күйөөсү ошо биринчи жер алышты. Анан эми жерге там салыш керек да. Даже заборун салып элек, Россияда жүрүшөт. Мен пенсионермин, өзүм орукчамын, 4 жыл болуп калды, темселеп жүрөм. Жер саткандар бизди алдап кетти, конечно. Кызыл китеби менен анан мындай, ошондо бир депутатты да камады го ушу жерлер менен. Анан эми бизге окшогон карапайымды ойлоп койсун да. Мен ушу караганда балдарым жерин коруп, балдарым чайын ичер убагында алардын жерин коруп, ушул жерге келип темселеп жүрөм. Балдарым Россияда темселеп, кыйналып, а жерде ар кимдин немесин угуп, алар аякта жүрөт. Колунда кызымдын 2 жаш баласы бар. Күйөө балам ал жерде деле жыргаган жок. Эми бул жерде жумуш жок, аякта жок дегенде жумуш бар экен. Эми ушунча элдин кыйнабай жок дегенде карапайым элимди карап койсун да. Депутат болобу? Мен Кочкорова Турдукан Каримовнамын. Өкмөт жогорку кеңеш президенттин аппараты биздин трансформация маселесин бүтүрүп берсин. Бул биздин социалдык көйгөйдү бүтүрбөй мына 8-9 жылдан бери элдин баары кыйнап келатат. Бүгүн ушул маселенин тегерегинде гана сөз болот. Ушуну бүтүрүшүн гана талап кылабыз. Башка саясий темаларга, саясий маселелерге бүгүн аралашпай, ушул маселенин чегинде гана сүйлөп, ушул маселенин чегинде аракеттеништерди баарыбыздардан суранабыз. Азыр өткөндө да катышканда бул жерге кагаздар келди, бирок кол коюлбай калыптыр. Өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылуу бар бул жерде. Азыр балдар таратып берет, ошол боюнча кол коюп, ар кимиңиздер. Башына фамилия жөн, аты жөнүңүздөр, жанына жашаган квартал, керек болсо көчө, участоктор деле жазып коюңуздарчы. Көпчүлүгү биякта түшүнбөй жатат. Бул жерге келгендерди балким нанимать этип эле молодая гвардияны алып келип алды дегенди жок. Ошон үчүн жанына кварталыңар жазып элет, жанына телефон подписиңерди коюп бериңер. Бул жактарга өкмөткө киргизип, конкреттүү түрдө мындай бир фактический доказательство көздөрүнө көрсөтүп коелу. Муну буга чейин дагы 3 жыл толтургансыздар. Азыр дагы повторно жаңыртып быйылкы жылдын артынан баштап коелу. Бул кагаздарды алып, ручкаларды алып толтуруп бериңиздер. 3-4 таратып берсеңер элдин арасына. Контурлар жазып, телефондор жазып, колдорду коюңуздар. Алла кагаздарды алыңыздар, барыңыздар, бөлүшпөйсүн. Кагаздар андан жоголуп кетпесин. Кагаздарды алгандар кайрап келдилер чогулду. Контурлар жазып коюңуздар, главный. Контур кайсы участок, кайсы. Балдар анда кагаздарды алып жазып, кол койдуруп толтуруп бергиле. Айдашка чыгып Я тут встретила, и она узнала, что эта информация, потом она стала ко мне бегать. Жерди трансформациялоого каршы чыккан жарандар ошол өзүнүн кагаздарын, өздөрүнүн кайсы участкада жашаганын, ат фамилиясын жазып толтурганча жогорку кеңештин имаратынын алдында дагы бир буга чейин биз интервью алдык, дагы бир пикет митинг башталып атат. Бул жакта ошол саясий туткундардын абалына кабатыр болгондор келип, үнүбүздү ушул президент, спикер,
өкмөт уксун деп атайына келишти. Колдорунда плакаттар бар. Аны эмесе ушул камактагы саясатчылардын акыбалына кабатырлангандардан сурап көрөлү. Буга чейин Өндүрүш Токтонасыровдон интервью алдык, Сапар Аргынбаевдон интервью алдык, Зульфия Мараттан интервью алдык. Азыр мына ушул плакаттарын кармап турушат. Ушул камактагы саясатчылардын жактоочусу Марс Кыдыкбаев байкеден интервью алалы. Марс байке, саламатсызбы? Биз түз эфирдебиз азыр. Сапар Аргынбаевден аласызбы? Биз алып койдук уже. Алдыңар. Сиз акыркы жолу кирип чыктыңызбы? Акыркы жолу качан көрдүңүз? Ооба, көчөнү кирип чыккам. Мен тиги Кубанычбек Кадыров менен сүйлөштүм, Бектур Асанов менен сүйлөшө алган жокмун. Ден соолугу Бектур Асановго чындыгы эле начар болуп атат. Туалетке да бара албай атыптыр. 2 киши көтөрүп, 2 жана колтуктап чыгып атыптыр. Кубанычбек Кадыровдуку да прединфарктный состояние деп, ошон үчүн врачтардын рекомендациясы менен плюс өзү Бектур Асанов менен Эрнис Карбеков да суранттыр. Ошол себептен суу ичип баштаптыр, көчөдөн баштап. ГСИ айткандай чай эмес, суу ичип баштаптыр. Бирок мокрый голодовка кармап улантып атат. Улантып атышат. Требованиялары баягындай эле, талаптары. Анан ошо көчөгөндө өзүңүздөргө маалым болгондой, жогорку кеңештин депутаттары кирип чыгып комиссия түзүптүр. Биз ошого бияка азыр карап атышат эми ошо маселени. Биз да ошо суранат элек депутаттарын карап берсин деп. Ошол депутаттар кирип чыккандан кийин ар ким саргандай жазып атат, ошолордун ою менен сиз макул болосуз. Кандай деп жазып атыптыр? Ар ким саргандай жазып атат. Жок, көчөгөн мына Жанар Акаев кирип чыгып айтты го, эме деп. Ден соолугу действительно кирип чыгып айтып атышпайбы? Бектур Асановду кыйын, калгандарыныкы да жакшы эмес деп. Алар да суранып атыптыр, ошо ачкач токтоткула депчи. Анан эми биз да ошо туугандары да суранып атат, ошо токтоткула деп, анан кандай чечим болот, жогорку кеңештен ошону күтүп атабыз, азыр чыгып калабы. Азыркы келген талап кандай? Азыркы талаптарыбыз жогорку кеңештин депутаттары карап берсин ошо маселени, мыйзам чегинде деп атабыз. Акыйкат президенттен да суранып атабыз. Ошо карап берсин деп, мыйзам чегинде каратып, комиссия түзүп. Ошо. Анын бир эле себеби бар, дагы убагында белизгейт деп туруп, ошондо Атамбаевдин алдына туруп туруп, кагаздарды, документтерди көрсөтүп, мынакей анан четинен көрсөтүп чыгып, Текебаевди ошондой жолго түрткөнгө аракет кылышкан, Кабаев деп туруп. Анан кийин ошонун бардыгы билингенден кийин, что бул бардыгы фальсификация болгондо, ошондо Атамбаевдин айткан сөзү бар, президенттин айткан сөзү бар. Бүгүн экс болуп атканы менен. Если ушунун баары чын болбосо, Сегизбаев жоопко берилет, жооп берет, ансыз келгенсип иштен алынат деген. Мына андан бери уже жарым жылдан 1 жылга жакындап баратат. Эч кандай жооп жок, жооп берген жок. Ошон үчүн Сегизбаевди иштен кеткенге талап кылып атышат. Анысы кеткен аз келгенсип, аны тумгой мыйзамдын алдында жооп берсин деген талап бар. Бүгүнкү күндө ошо Дастан Исламович Сарыголов ачкачылыкты жарыялагандан бери ошо 3 киши суранган бир кат жазып бизге беришиптир. Ошо ден соолугуңуз, сиздин ден соолугуңуздун абалы начар экенин жакшы билебиз. Кийинки 2 жыл ден соолугуңузга чоң зыян алып келди. Биз суранабыз. Ачкачылыкты кармабаңыз. Сиз ага керексиз депчи. Ошон үчүн Асанов, Кадыров, Карыбеков 13 февралда кол коюп туруп бизге берип эле. Ошону силер средства массовой информации аркылуу биз ошо Дастан Сарыголовго кайрылып атабыз. Уважаемые участники пикета, уже 2 года, как тот беззаконие, которое творится на уровне государства, в лице ГКНБ, когда ведутся следствия и по ходу, и они все это фальсифицированные материалы через судебные решения придают законность, это все в корне ставит беззаконие, которое творится сегодня в стране. Все материалы, которые были, более 50 фактов есть, когда были уголовно-процессуальный кодекс нарушен. На это были ряд очень ходатайств адвокатов было, ходатайств самих обвиняемых было, что просмотрели в рамках этого
в рамках рассмотрения эти ходатайства, они не были приняты. И тем не менее, следствие в свое время, когда предъявили требования Карабекова и Сарыгулову за захват власти, подготовку к перевороту, то в ходе судебного следствия даже при огромном желании суда они не смогли доказать. И им обвинили совсем другие требования. В связи с этим те следователи, которые фальсифицировали материалы по тяжелой статье, они на сегодняшний день не привлечены к ответственности. Сегодня мы можем сказать, и в число политических заключенных он дальше был, но сегодня подтверждается, что им Аскарбек Мавлянов тоже преследуется по политическим мотивам. Дошло до того, что уже последует судебное заседание, свидетели со стороны обвинения рассматриваются в закрытом режиме. В закрытом режиме. С зала все выводятся, журналисты выводятся, и в закрытом режиме свидетели дают лживые показания, лжесвидетельствуют. Это уже вообще, это уголовно-процессуальный кодекс. Я сегодня не захватил уголовный процесс. Я хотел бы сегодня книгу уголовно-процессуального, не книгу, кодекс уголовно-процессуального кодекса демонстративно сжечь и сказать, с сегодняшнего дня этот документ до сегодняшнего не работал, и с сегодняшнего дня он нам не нужен. В связи с тем, что она как документ, как кодекс, как закон, она не работает. У нас одно требование. Уважаемый президент, на последнем заседании Совбеза сказал, все нарушения, которые идут со стороны правоохранительных органов, в том числе и суды, он будет рассматривать. Все обращения граждан на имя президента, он будет рассматривать и выносить свое решение. В связи с этим мы делаем официальное заявление еще раз. Мы дали письменное заявление, обращались. И мы еще раз обращаемся. Уважаемый президент, если ваша борьба по восстановлению законности, она имеет реальные основы и реальные желания, и у вас есть огромная политическая воля решить эти вопросы, мы вам даем первое просьбу, требование, чтобы вы, руководитель, который довел законность до нуля, опустил законность на уровне плинтуса, как минимум уволили. И тем не менее, еще требование, что привлекли его в рамках закона к уголовной ответственности. Это Сегизбаев, председатель ГКНБ Республики Кыргызстан. Спасибо за внимание. А siz kimsiz bo'lasiz? Men shu 20 yıldan beri çekilmeye gidiyor. Men yazılgan mariftimleri жоғалып атат президентте. Мына ондай журналисттерге айтып беріңіз. Иә. Журналисттерге айтып беріңіз. Эмнеңиз чечилбейді? Сот кетпепти. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Кандай кылып сүйлөшөм? Эмне деп айтасыз сот сүйлөшөп? Şu yalan korrupsiya birbirine metip 2011 yılı boyunca tutulgan. Ya. Emne olsun? Kıska ile aytıp beriniz. Buna söyleyörsünüz. Buna o жерге söyleyörsünüz. Özünüz meseleniz emne var? Emne var başlayayım. Yok, özünüz emnen aytacağım. Mына берде бек турасы сиздерге окшогондор мындай эмети сот аркылуу жүрүшөт. Мен Жакеевнике 1933 yılı doğulgam. 1982 yılı Atlas Gitmiş Soğut'un direktörü olup 1991 yılga çeyin işlegem. O yerde Karımşakov Koyçuman degen raykom sekreteri oldu. Kuday Bergen degen dostu Kırgızistan İndüstriyanın мындай бул теманы мындай кыска сиз сот аркылуу эмнени чече албай атасыз, ошону эле айтып бериңиз. Ошо сот акыйкатты бар. Ошондон бери соттошуп келатам. Сот реально чечкен жок. Убагында карабайт. Нарына райондук соттун Нарын областы соту карабай туруп, каракол айдап жибериптир. Караколдон алдырдым. Бирок Богуреки чүй сотуна жиберипти. Чүй соту дагы чечпей койду. Бул иш жанагы
Жолдошбаев деген депутаттың жүйелеушілері менен бүт басылып атат. Ет жетілмейді. Берген арыстарым бары бүт жоғалып атат. Верховный бұл президентке жатқан арыстарым бар. Жакеев мүкі 1933 жылғы туылған. Саламатсыз бе? Саламатсыз. Қуанышбек Қадыровпен жолығуға урсат болды, сіз кимисіз? Мен келіншек болым, урсат болды, суббота күні кирип чыктык. Акыбалдар эми аябай эле укмуш дебейбиз. Ортодон ылдый. Анан кийин Кубанычбекте врачтар текшерсе, давлениясы көтөрүлүп, бөйрөгүнүн давлениясы, андан тышкары сахарды көтөрүлүп, тахикардия болгондон врачтар ошо суу ичпесеңиз болбойт дегенден баштап 2 күндөн бери суу ичип атат. Анан эми бул деле күн деле ушу менен бүтпөйт, туурабы? Ден соолукта керек. Анан биз деле суранычыбыз ошол. Ушу кандай десем, ачкачылыгын токтотушса жакшы болот эле да. Сиз сурандыңызбы? Мен өзүм жолдошуман сурандым. Не дейт? Десем, эме дейт, суу ичип турам. Эми аягына чейин барабыз дегендей кылып сүйлөштү. Кубанычбек Кадыровдун канча баласы бар? 4 баласы бар. 2 уул, 2 кызыбыз бар. Анан сиз ушул соттун айыбы менен макулсузбу? Мен соттун айыбы менен макул эмеспиз. Себеби биз апелляция бергенде ойлогонбуз, жок дегенде ошо жылдарын азайтып берип, ошо жок дегенде үй камагына чыгарып берет го деп. Ошо акыйкатсыз ыстык болгон үчүн, адилетсиз болгон үчүн биз ушул акцияларга барышка муктаждык болдук. Камакка чейин эле ооруп беле сахар? Эми бар болчу сахары. Дагы эмнеси, кандай оорулар бар болчу? Эми сахар бар. Ал жак барганда эмнеси күчөп кетти же? Эмнеси күчөп кетти? Ошо сахар менен давлениясы. Ошо күчөп кетти. Аты фамилияңызды айтып коесузбу? Кумашева Жаңыл Ильязовна. Рахмат. Эже саламатсызбы? Акыркы жолу каяка кирди? Качан кирдиңиз? Жакшы сүйлөсүң сен. Эме? Анан алсар. Асановдун эжеси азыр. Эжеси? Акыркы жолу качан кирдиңиз эже? Ту вообще киргизбейт. Ошо аялдарына гана араң бир 2 жолу уруксат берди, 1 жылдан бери. Араң. Сөз жок. Полный беспредел. Эми көрүп атасыңар да. Толук мыйзамсыздык, толук анархия деп айтсам болот. Азыр мен ошо кыска сүйлөп коеюн дедим эле. Эже, кирген эмес турбайсыз, сиз кирген турбайсызбы? Акыбалы кайсы күнү кирдиңиз? Акыбалы сиз киргенде акыркы жолу кандай болчу эже? Биз үчөөбүз тең өткөн жуманын ишемби күнү, суббота күнү киргенбиз. Акыбалы өтө начар. Бүгүнкү күндө анын ачкачылык кармагына бүгүн 16 күн болот. 106-ча баса албайт. Ден соолугу начар. Же камалганга чейин кандай оорусу болчу? Камалган оорусу күчөдүбү же кандай өзгөрүүлөр болду? Камалганга чейин эми андай деле оорусу жок болчу. Камалгандан кийин жана өтүнөн операция болду. Андан кийин 1,5 ай болду. 1,5 ай режиммен тамак ичип дарыланып аткан болчу. Андан азыр ошого организм баары мындай алсызданып калганда. Ансыз деле 16 күнүн ичинде 16 күн ачкачылык кармаган адамдын организми кандай болушу мүмкүн? Өз алдынча баса албайт деп жатышат. Адвокаттар деле киргенде жолугуп сүйлөшпөйт. Телефон аркылуу маалымат алышат экен. Ушу? Сиз киргенде Мен киргенде алып келип отургузуп коюшкан экен, 2 адам ошо жөлөп таяп алып келишет деди. Азыр күн андан бери деле мына 1 жума өттү. Азыр такыр эле турбай жатат деп айтып атышат. Канча баласы бар? 4 балабыз бар. Эң улуусу канчада эже? Эң улуусу 24-тө, андан 22-де, 18-де, анан 10 жашта мына кызыбыз турат. Кичинекей кызыбыз. Ошо. Бекем болобуз. Эже аты фамилияңызды айтып коесузбу? Менин атым Алтын, фамилиям Эркебаева. Бектур Асановдун жубайы болом.
Это было политическое. Все, что было, это Next TV телеканалының Facebook'тағы расми өздік парақшасына азыр қошылғандар, түз эфирді азыр көріп баштағандарға ескерте кетейін. Бүгін 14 февраль күні Жогорку Кеңештин имаратынын алдында жерди трансформациялоо боюнча өз ой пикирлерин айтып, ошол трансформациялоодогу өзгөрүүлөргө каршылыгын билдирген атайын пикет өтүп атат. Анын жанында камактагы саясатчылардын акыбалына кабатырланган туугандары, жакындары, граждандык активисттер, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, ошол камактагы саясатчылардын жактоочулары, туугандары, жакындары келип, ошол президентке, премьерге, Жогорку Кеңештин спикерине атайын кайрылуу менен келишкен экен. Демек, Жогорку Кеңештин алдында азыр 2 митинг өтүп атат десек болот. Бир жагында ошол жерди трансформациялоо боюнча, экинчи митинг бул камактагы саясатчылардын акыбалына тынчсыздангандар. Буга чейин ошол камактагы саясатчыларды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев мырза айтып өттү. Буга чейин Кубанычбек Кадыровдун, Виктор Асановдордун өмүрлүк жар жубайлары өткөн ишемби күнү кирип чыкканын айтышты. Акыбалы өтө начар экенин айтышты. Өндүрүш Токтонасыров агайдын дагы пикирин уктук бул боюнча. Она не родственница, она полосочница. Биз азыр жерди трансформациялоого каршы ойлорун билдирип келген жарандарыбыздан кабар алып келели. Анткени Жогорку Кеңештин имаратынын алдында 2 жерде чогулган элдер митинг, пикет өткөрүп атышат. Буга чейин жерди трансформациялоого каршы митинг өткөрүп атышкандарды чакырабыз дешкен. Бекназар байке, биз азыр ошол дагы эле чыкпай жатат. Айтмамат Кошоев чыгат дедиле, Кошоевич. Дагы эле чыга элек, бияка өзүмдүн немесин бере элек, маалымат күтүп атабыз. Жака чыгат дедиле, же силер чакырат? Же телефон чалып байланышат, же чыгат деген. Помощниктер ушундай деп айткан. Буга азыр эч кандай эме боло элек. Балким заседанияда зарыл маселелер болуп чыга албай атса керек. Күтөбүз эми көчөрүп кандай болгондо да. Рахмат. Кабар алып турабыз. Дагы бир айтып койсоңуз. Камерамды эме өчүрүп коеюн, Мына өзүңөр көрүп тургандай Айтмамат Кошоевич Назаров бул жерге чыгат деген элдин алдына, же болбосо телефон менен байланышмак болгон. Азыр саат 11:30 өтүп баратат. Телефон менен да байланышуу боло элек. Бул жака эч ким да чыга элек. Ошону күтүп турабыз. Бир акыркы жообун угалы деп эл бул жерде чыдамсыздык менен күтүп атат. Ошо.
Эми менин оюм боюнча баягы политикалык чөйрөдө көптөн бери жүргөн адам катары өзүмдүн көз карашымды айта турган болсом, бул маселени буга чейин чечип салса болот эле да. Азыр да чечип салганга кеч эмес. Муну деген бул маселени эртерээк мындай жазгы аркы-өркүлөр башталып кете электе чечип туруп ардан бери жолго салып да коюш керек болчу. Бул өкмөттүн түздөн түз милдети болчу. Анан бүгүнкү күнгө чейин кармап келатат. Түшүнүксүз. Бул өкмөт жакында кетирүү өспүмүнтө отурса айла жоктон. Ошол. Биз азыр түз эфирдебиз. Бул жакка жаш журналисттер келип калыптыр. Оюңузду айтып коюңуз. Биз түз эфирдебиз, оюңузду айтыңыз. Сиз кандай максаттар менен бул жогорку кеңештин алдына? Жок, мен таштар эле келдим, жотурмузчу. Жотурмуз. Урматтуу Next TV телеканалынын азыр Facebook'тагы түз эфирин көрүп жаткан биздин жарандарга эскерте кетейин. Сиздер азыр ошол жогорку кеңештин алдында жерди трансформациялоо мыйзамына киргизилген айрым өзгөртүүлөргө каршы пикирин билдиришкен жарандарыбыз ушул жогорку кеңештин алдында митингге чогулушкан. Булардын айтымында ушул көп жылдардан бери жашап жаткан үйлөрүнө кызыл китеп ала албай жүрүшкөн жарандар, айрымдары ушул кызыл китеп бере баштагандан кийин анан үй курабыз деп дагы күтүп жүргөндөр дагы бар арасында. Азыр лидери Бектазар байке айтып кеткендей, жогорку кеңеште ушул айыл чарба комитетинин төрагасы Айтназар Бектазар байке ошол жанагы айыл чарба комитетинин төрагасы беле? Айтмамат Назаров. Айтмамат Назаров кабыл алат деп күтүп атышат. Ал эми жогорку кеңештин ушул эле жерге трансформациялоого каршы чыккан жарандардын жанында эле ошол камактагы саясатчылардын ден соолугуна кабатыр болгон жарандык коом митингге чыккан. Алардын талабы ошол камактагы саясатчылардын абалына бийлик, депутаттар көзөмөл салып, мыйзамсыздыкка каршы күрөшүшүн талап кылышып атат. Азыр ушул камактагы саясатчыларга тынчсыздангандардын пикетинин жанына келдим мен. Бул жакта ошол Бектур Асановдун эжеси сүйлөп атат дейт. Биз жогорку кеңешке башкы бийлик органдарына кайрылдык. Олмусенге кыйноо боюнча комитетке мен жеке өзүм баарына кирип чыктым. Президенттин кабыл алуусунда бололу деп ал жакка дагы кайрылдык. Бирок бардык жерден отказ алып атабыз. Деген органдар эми белгилүү. Алар коркот, кызматынан коркот. Кыргызды азыркы күндө кыргызды байлык, бийлик деген нерсе гана кармап калды. Андан башка адамдык, патриоттук, чынчылдык деген нерселер кыргыздан таптакыр алыстап кетти. Булар эч кандай маселени чече албады. Азыр биздин эң акыркы үмүтүбүз ушул жогорку кеңеш. Элдин өкүлдөрү, эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш. Биздин акыркы үмүтүбүз. Булар саясий аренада эң жооптуу, эң чоң роль ойной турган, эгер алар функцияларын билсе. Алар ушул саясий абалга
жооп бериш керек болгон бийлик органы, эң жогорку бийлик органы болуп эсептелет. Жогорку кеңеште дагы бир уч эле принцибинен тайбаган, өз пикирин айта албаган 5-6 гана депутат бизге тилектеш болду. Ошол 5-6 гана депутат ачарчылык кармаганына 15 күн болгон биздин азаматтарга кирип чыкты. Азыр жогорку кеңештин заседаниясы болуп атат. Ошол жерде өз ой пикирин каттуу айтып, жогорку кеңештин көзүн ачып, өздөрүнүн милдетин аткаруусун талап кылабыз. Болбосо жогорку кеңеш дагы өз кезегинде жооп берет. Биз бул боюнча калбайбыз. Эгер аягы жаман болсо, эл аралык организациялар бар, эл аралык сот бар. Бардык жака кайрылганга, жеткенге биздин билимибиз, биздин эркибиз жетет. Себеби биз туура адамдарбыз. Себеби биз дайыма акыйкат үчүн, Бектурдун бир туугандары дагы акыйкат сүйлөп, акыйкат үчүн күрөшкөн адамдарбыз. Ошол жогорку кеңеш айрыкча өзүнүн негизги миссиясын аткарып, булардын талабын аткартуусун, булардын эле талабы эмес, жогорку кеңештин августта ушул Сегизбаевди кызматтан кетсин деп кабыл алган чечимин аткартуусун талап кылабыз. Бул жерде турган жакын санаалаштары. Рита, сюда поезд. А это что тут? Хотя бы верховный урматтуу жыйындын катышуучулары, рахмат колдоп келгениңерге. Чындыгын айтканда, мен ойлойм бүгүн Кыргызстанда эмне жетишпейт десек, ушу тилектештик жетишпейт да. Жакшы демилгелерди, жакшы ой пикирлерди бир жерге алдыга жылдырардын алдында ушу көбүнчө кыргыз элим мындай кайдыгер карап турат да. Бүгүнкү күндө ушу камалып жаткан биздин мекендештер эмне үчүн ачкачылык жарыялап атат? Анткени себеби мындай сот, мындай прокуратура, мындай коопсуздук кызматы, мындай тергөө бизге кереги жок. Биз мындай тергөө менен, мындай соттор менен алдыга жыла албайбыз. Эгер ушуну бүгүн ар бир кыргыз эли көрсөтүп коюп турса, биз буга чыдабайбыз. Биз дагы кошуна өлкөлөрдөй болуп, демократиялык өлкөдө өскүбүз келет. Биз ачык өлкөдө өскүбүз келет. Биз деген айтып аткан сөзүбүздү коркпой айтышыбыз керек. Биз күнөө жасасак да ошо күнөөнү ачык соттук процессте далилдеп берип, ачык далилдеп туруп, анан кандай бир жоопко тартса, ошого макулбуз. Жабык соттук процесс куугунтуктоого алып, буга биз чыдабайбыз. Ошон үчүн биз деген ачкачылык жарыялап атабыз деп туруп, бул чындыгын айтканда, бул биздин фундаменталдуу укуктарыбыздын бири. Өзүбүздүн оюбузду эркин айтканда. Ошо абакта жаткан кишилер дагы өзүнүн кандай бир каршычылыгын бүгүнкү күндө ушундай кылып билгизип атат да. Бул эң чек болуш керек, анткени себеби кургак ачкачылык жарыялагандан кийин ден соолукка доо кетет. Булардын үй бүлөлөрү бар. Бирок аны айтпаса кыргыз элим унтулуп калат экен да. Бүгүн бирөө камалды, эртең 2 киши камалды. Менин үй бүлөмөн эч ким камалбаса эле, мен жылуу үйдө отурсам эле деп баары унтулуп кала берет экен. Ошон үчүн келип бергениңерге, тилектештик кылып аткандарыңарга рахмат. Бүгүнкү абалыбыз аябай оор. Анткени себеби жабык соттук териштирүүлөр, ошо биздин конституциялык түзүлүштү көңтөрүш менен алабыз деген ойдон чыгарган берени аябай жакшы иштелет турбайбы дегенди бийлик уже өзүнүн кандай бир канча бир иретте уже тастыктап койду. Азыр ар бир кишини четинен алып туруп, ушул киши ушундай бийликти алгысы келет деп туруп, жабык соттун жабык эшигинин аркасынан каалагандай берени менен
сотто бергенге мүмкүнчүлүгүн уже баягы биринчи көрүштү. Азыр уже көрсө болот турбайбы? Бул кишилердин аркасында эч ким жок турбайбы деп туруп камаганга өтүштү. Ошон үчүн агайлар ачкачылык жарыялап, мындай болбош керек. Демократиялык өлкөдө мындай таптакыр мындайды даже ойлобошубуз керек дегенди бизге кайра эстеттирип атат да. Биз ойлонушубуз керек. Эгер биз бүгүн ушуну менен макул боло турган болсок, эртең так ушундай берене менен баарыбыз камалып кеткенге даяр болушубуз керек. Четинен ой жүгүртүүсү бар, кандай бир идеясы бар, демилгеси бар, сүйлөй турган сөзү бар кишилер четинен камалганга даяр болушубуз керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө аябай чоң күрөш жүрүп атат. Жанагы сөз эркиндиги деген, жанагы мирный собрание деген биз ачык чыгып өзүбүздүн оюбузду ачык айтуу, анан динге болгон укуктар бул 3 негизги фундаменталдуу, эч жерден бийлик жагынан, эч жагынан чектелбей турган фундаменталдуу биздин укуктарыбыз. Бүгүн карап көрө турган болсоңор, ушул 3 фундаменталдык биздин укук 3 жерден кысылып атат. Сөз эркиндиги берки жагынан да сотко берилип, ар жагынан дагы эми баары азы келгенсип социалдык тармакты дагы кысымга алып туруп, биздин оозубузду таптакыр жабайын деген ою бар бийликтин. Соттор мыйзамсыз болсо дагы баланчадан баланчага чейин ушундай чогулуп, өзүнүн ой пикирин айтканга, митингтерге тыюу салган сонун инструментти таап алды. Каалаган учурда митинг кылууга болбойт деп коюп. Динге эметкендердин баарын экстремист, террорист кылып туруп четинен камап атышат. Ошондо биз азыр ойлонушубуз керек. Биз фундаменталдуу нерселердин баарын жоготуп аткандан кийин башка укуктарыбызды эл даже ойлоп да карап да койбойт. Ошон үчүн бул агайлардын ичинен баары эле белгилүү киши. Эрниз байке канча мен тааныйм, ошончолук биздин энергетика системаны зыркырап айтып келген. Момундай кылсаңар энергетиканын коопсуздугуна барабыз, өз алдынчалуу болобуз, биз мамлекет катары кошуналар менен тең ата болуп сүйлөшөбүз. Ушуну эле кылып койгулачы деп зыркырап келген. Эмне үчүн анын ушундай маанилүү идеялары үчүн энергомафия муну чыккынчы кылат. Башкаларын айта турган болсок, ошол эле Кадыров, Биктур Асановдор, булар жөн кишилер эмес, булар баары эле белгилүү. Эмне үчүн ушундай адамдарды Кыргызстанда кандай бир жагын Кыргызстан бир учун тартып турган адамды жабык соттук териштирүүнүн аркасынан каалагандай беренен илип туруп камашат. Бул демократиялык өлкөгө таптакыр жарашпаган нерсе. Биз бүгүн бул жөнүндө айтпасак, эртең ушул эшик, демократиялык эшик жабылат. Көп кишилерибизди телевизордон демократия деген бул кыска юбка, бул батыш деп капкайдагын айтышат. Демократия деген бул элдин бийлиги. Демократия чын айтканда кыргыздардан башталган. Кыргыз дайым көчмөн эл болуп, кыргыз чыныгы элдик бийликти дайым орнотуп, ошону бийик сактап келген. Эмне үчүн бүгүн кыргыз элим, кыргызым майдаланып, кичинекей бир болбогон интригаларга батып, ушундай болгон уулдарын сактап калганга жетишпейт. Биз бүгүн кайра мына жаңы президент келди, бизде жаңылануу болуп, жаңы үмүттөр пайда болуп атат. Эгер ушул тармак жабык соттук процесс, ушундай болгон кыйноо, сотторго алып барып алып, зомбулукка алууларды токтотпосок, биз мамлекет катары жок болуп кетишибиз деле мындай алыскы нерсе эмес. Биз уже бүгүн эртең ошондой болуп калышыбыз мүмкүн. Ким кепилдик берет, эртең ушундай эле берене менен башка активисттерди камап кетпейт деп. Мынакей Мавлян Аскарбековду алалык, дача сууга барып туруп канчага чейин ушуга чыдайбыз деген эле сөзүн профессорларды жалдап алып туруп деген бул деген ушу биздин түзүлүштү көңтөрүш кылгысы келип атат деген беренени да илип атат. Бир профессор жок, ал жерде андай сөздөрдө маани жок деген профессорду улуттук университеттен Садыков жумуштан алып атат. Бул эмне деген шумдук? Бул биз эмне таптакыр ушу профессор деген наамды дагы жөн алып жүргөнгө уруксат бербей, сүйлөгөн сөзү үчүн сен биздин буйрутманы аткарган жоксуң деп туруп, жумуштан профессорлорду алып ырктап аткандан кийин анда башка илимий наамы жок кишилер эмнени эметип жылдырып алат алдыга. Биз бүгүн аябай ойлоно турган бир учурга келдик. Азыр жаңы президент келгенде только жарандык коом, ошонун активисттери биз азбыз. Бирок башка элдердин көзүн ачып, мынакей момундай болгон уулдарыбыз камакта жатат. Жабык соттун процессинин аркасында эбегейсиз оор
эмелердин баарын илип туруп, алар ачкачылыкты жөн эле жарыялабай эле, алар да кыргыз элине өзүнүн көңүлүн буруп, мындай болбош керек дегендерди айтып, биз да агартуу иштерин жүргүзүп туруп, күрөштү токтотпошубуз керек. Эгер биз күрөштү токтотсок, анда биз оозубузду жаап алып эле ой жүгүрткөнгө, оюбузду ачык айтканга, мындай кең келечекке таптакыр үмүтүбүздү үзүп туруп эле акырын үйлөрүбүздө отурушубуз керек. Ошондо дагы биз жөн калбайбыз, жанагынтип тоңобуз, жанагындай тетик талкалангандай кылып. Анткени себеби унчукпаган өлкөдө бийлик билгенин кылып, миллион деген коррупцияларын өнүктүрүп туруп, каалагандай акчаны урдай беришет. Ошон үчүн келип бергендериңерге рахмат. Агайлардын күрөшүн биз колдойбуз. Балким ачкачылыкты жарыялаганын токтотуп бергиле деп суранышыбыз мүмкүн. Анткени алар бизге ден соолукта чыгып келип Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошконун биз күтөбүз. Рахмат. Рахмат. Муңчу эле сүйлөп берейин. Саламатсыздарбы? Ушул учурда ачкачылык кармап жаткан саясатчылардын ой пикирине мен толук кошулам. Алар адаматтар. Ана биз бир маанини түшүнбөй атабыз да, ачкачылык деп жөн эле автоматтык түрдө айтып коебуз. Ачкачылык деген өзү эмне мааниси, түпкү мааниси? Ачкачылык кандай окуяга кириптир кылып коюшу мүмкүн? Мындай орой айтканда ачкачылык кармап отуруп, адам өз өмүрүнөн ажырап калышы мүмкүн. Мына бүгүн канча күн болду? Ана мени таң калтырган эме бийликтегилердин позициясы. Ушул ачкачылык кармап отурган жарандарга жасаган мамиле. Мен мындай айтар элем да, эгерде сиз урматтуу Сооронбай Шарипов же болбосо ошол эле кыйынсынган дежурный саясатчылар өзүңөрдүн ордуңарды ушул 3 адаматтын ордуна коюп бергилечи. 16 күн, 15 күн, 14 күн эмес, 2 күнгө чыдайсыңарбы? Силер эмне үчүн ушундай мейрестиңер? Эмне үчүн силер ошол адыркы туура эмес саясат, ашмалтайы чыккан, кадыр баркы жок, мисалы ачык эле айтабыз, Сегизбаевдин ырын ырдайсыңар. Ал ким экенин билбейсиңерби? Ал Акаев, Бакиев, анан тиги жакында эле кызматын тапшырган Атамбаевдин ырын ырдап, обонун созуп, ошонун саясатын колдогон адам. Бүгүнкү алардын могу ачкачылык жарыялаган азаматтардын койгон талаптары туура. Биз да кошулабыз, жөнү түрмөгө жатпай эле, ачкачылык жарыялабай эле сыртта жүргөн жарандар. Siz toktotуңуз Адил Сегизбаев. Канчага чейин адилетсиз мындай басым кысым менен адамдардын тагдырын талкалоого жол ачасың. Сиз кимсиз? Эмне Кудайсызбы? Же Мошаяксызбы? Токтотуңуз. Мына Бектор инибиздин келинчеги ыйлап турат. Мына кызы ушул эмне жыргагандыкпы? Мына силерге пример. Адамдын тагдыры жөнүндө биринчи ойлош керек. Эгерде алар жаш балдар эмес да, жакы жогоруда айтып кетти граждандык активист, белгилүү укук коргоочу Рита Карасартова. Ачкачылык силерге эмне оюнчукпу? Булар дагы бир акыйкаттык чындык үчүн барып атат ошондой кадамга. Эмне үчүн ачкачылык жарыялашты? Демек, кандайдыр бир туура эмес иш аракеттер жасаган. Баарыбыз билебиз, сот процесстери жабык жүргөн, далилденбеген фактылардын негизинде токтомдорду токуп туруп, анан иш кылып, кылмакчыны кылып, кыл жип менен бууп, аларды түрмөгө отургузуп туруп, анан бүгүнкү жасап аткан мамилеңер кандай экени? Туура эмес. Азамат колдойбуз. Эгер жакында эле президент болуп шайланганына аз гана күн калды, 100 күн болот. Сооронбай Шарипов. Аны эгерде сиз айткан сөзүңүз менен ишиңиз дал келсе, анда биз сизди барыттайбыз, азамат деп айтабыз. Тарыхта каласыз. Мына жакында эле бир коопсуздук кеңешинде жыйында жакшы сөздөрдү айттыңыз. Адам укуктары боюнча маселелерге басым жасайм, сот бийлигиндеги адилетсиз фактылар менен күрөшөм деп. Анда урматтуу Сооронбай Шарипов, ошол айткан сөзүңүздү аныктап туруп, ушул ачкачылыкка чыккан адамдарга бир маани көңүл буруп барсаңыз, алар Америкада эмес, же болбосо башка бир алыс сиз барууга мүмкүн эмес жерде эмес. Мен жарандык активист катары ушул жерден талап кылам, биз тез аранын ичинде жарандык активисттер курамында парламенттеги мыкты депутаттардан, анан көз каранды эмес медиктерден комиссия түзүп туруп,
ашкачылык жарыялап аткан адамдардын бүгүнкү ушул сааттагы абалы жөнүндө так маалыматты бериңиздер. Анткени жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрүнө мен ишенбейм. Ушул эле маселе менен мындан 3 күн мурун өзүм жана бир топ адамдар болуп пикетке чыкканбыз. Ошондо алар ар кандай маалыматтарды берди. Бир эле мекеме кызмат пресс службасы андай дейт, жетекчилери мындай дейт. Кимге ишенүүгө болот? Силер антип мындай жарандарга, мындай өздөрүнүн талаптарын коюп аткан адамдарга андай келесоолук мамиле жасабагыла да. Дагы бир жолу айтып кетем, мына бул жерде күчтүү жарандык активисттер турат. Тез аранын ичинде медициналык кадрлардан турган, жарандык активисттерден турган бир комиссия түзүп туруп, алардын бүгүнкү абалы жөнүндө так маалыматты берип, КТР аркылуу жанагы мамлекеттик канал Илим Карипбеков жетектеген коомдук телевидение аркылуу так маалымат өткөрүп, жыйын өткөргүлө. Анан дагы эле Рита карындашыма ыраазымын. Ал киши айтып атат, биз эмне үчүн көңүл кошпуз? Фейсбукта, социалдык түйүндөрдө биз аябай баатырбыз, демеле укмуш таңдайыбыздан чаң чыккыча сүйлөйбүз. Момдай деп. Жарма патриотизм дегенди токтоткула. Отуруп алып үйдө аябай сүйлөйбүз, а көчөгө келгенде үлдүрүп жоош болуп калабыз. Биз адамга дос, жолдош жана бир тууган болуш керек. Мына ачкачылыкка чыгып жаткан адамдардын тагдыры жөнүндө ойлоп, аларга колдоо көрсөтүп чыгып, бийликтин туура эмес кадамдарын ачып, ашкерелеп айтууга убакыт жетти. Давай. Вы все видите, что мы идем в рамках. Да? И вот сюда вот. Что, нет, включилось, нет, включилось все. Весной 16-го года Атамбаев сказал, вместо Асанова и Кадырова в тюрьме. Тем самым он тогда дал полное указание следствию и судам, что надо делать. Вот так у нас происходит, что вина любого человека не доказывается, а указывается сверху. И никто не берет ответственность на то, что когда в сентябре 2017 года Атамбаев сказал точно то, что сказал Карипбеков, о необходимости договариваться с соседними государствами, а за это он 20 лет дает Карипбекову. Давайте тогда Атамбаева тоже посадим за госизмену. За 20 лет, как Карипбекова, потому что он говорит точно его же слова. Просто политическая конъюнктура. Вот так и происходит, расправляются со всеми оппонентами. Ведь это дело не первое и не последнее. По делу Народного парламента Талгарбекова, Султанова и Кулубаева, они же находятся уже, отбывают наказание в 27-й колонии, да? Им даже тоже дали длительные сроки лишения. А за что? За то, что они только хотели провести митинг, за то, чтобы вслух сказать о том, что наболевшем. А вместо этого их превратили в врагов народа. Вот что они происходит. И уважаемых людей переводят как террористов, как преступных заядлых на строгие условия отбывания, покамерное содержание. Вот что происходит в нашей стране. И это ведь уже не первые факты. Их более 20 политзаключенных. Вот это наследство Атамбаева. Джеймбеков должен, наконец, отказаться и уничтожить все эти дела, потому что это чистейшей воды политические заказы были сделаны в отношении всех политических заключенных. Я требую от международных организаций отказаться от избирательного подхода к освещению проблем прав человека. Они признают, что у нас есть проблемы со свободой слова. Но есть и политическое убеждение, политические слова. Они тоже все имеют на это право. Не надо
Они все боятся просто потерять свои офисы здесь и молчат. Все молчат. Я считаю, что никакой грантовой демократии в нашей стране не должно быть. Это лицемерие. И я призываю отказаться от лицемерия, от международных организаций и от всех. И от Джеймбекова тоже хочу попросить, чтобы он отказался от таких лицемерных подходов, не продолжал эту практику Атамбаева, а начал с чистого листа. Поэтому тогда мы только построим свой Кыргызстан хороший. Рита эже, Зульфия эже өндүрүш агайдагы мындай чыркырап сүйлөп жатышат. Элге дагы, бийликке дагы, анткени Бектур Асанов, Кадыров, Эрнест Карыбеков алар баары тең ачкачылык жарыялаган себеби аргасыздан болуп жатат да. Анткени аларга чыккан өкүм 10-15 жылга кезилген. Ал чынына келгенде өлүм жазасы менен тең да. Ошону билиш керек. Амнистия тоже не полагается. Амнистия не полагается. И эмнеге чыккан негизи бул жерде 3 инсанга өзгөчө көңүл буруп жатабыз, анткени алар ачкачылык жарыялашты. Бирок ошол эле Текебаевке, Саляновага, Шыкмаматовго кылмыш ишин козгогону. Зульфия эже айтып келгендей, элдик парламенттин ана башчыларына 20 жылдан кесилгенди. Андан тышкары Максат Кунакуновду, Мелис Аспековду төңкөрүш жасоого аракет кылышты. Террорист деп айыптап жатканы. Мавлян Аскарбековго кылмыш ишин козгогону. Кече күнү мынакей журналист Элнур Алкановага кылмыш ишин козгошту. Сентябрды жабышты. Башка граждандык активисттерге, журналисттерге басым болуп жатат, доарыстар менен. Алар баары тең бир нуктагы саясат. Алар баары тең азыркы мурунку бийликтин дагы оозун жабуу аракети болгон. Эми алардын планы ашты. Шайлоо бүттү. Мураскер өттү. Эми ошо саясий кууntукту токтотуш керек да. Сооронбай Жээнбеков өзү айтпады эле шайлоо убагында. Мынакей бир мамлекет бололу, бир эл бололу. Анткени акпыз деп өзү чыркырап айтпады эле. Ошол саясатын, ошол сөзүн улантсын. Ошол биздин талабыбыз. Башкы прокуратурага тапшырма берсин. Ошол саясий өңүттү козголгон кылмыш иштери кайра каралып чыксын деген талапты коюп жатабыз. Анткени анын президенттик убакытта отурган жыйынтыгы ошол сөз эркиндигине болгон мамилеси менен, ошол саясий кууntукту улантабы же улантпайбы, ошого түздөн-түз байланыштуу. Тигилер кыкырып жатпайбы мынакей трансформация, социалдык маселелер депчи. Эгерде мамлекетте адилеттүүлүк болбосо, эгерде мыйзамдар иштебесе, эгерде тандалма кууntук боло берсе, трансформациялоо башка маселелер чечилбейт. Ошону түшүнүш керек. Бул баары тең азыр саясий кууntук болуп жаткандар элдин намысы, Кыргыз мамлекетинин бүтүндүгү коррупция болбосун деп чыркырап келишкен. Ошол үчүн абакта азыр чирип отурушат. Ошол үчүн азыркы учурда биздин милдетибиз, Кыргыздын элинин милдети өзүнүн атуулдарын коргоп алуу. Эгерде аларды коргой албасак, анда Кыргыз мамлекетинин деле кереги жок. Бул мамлекеттин жашоосунун деле кереги жок. Анткени эгерде адилеттүү мамлекетте жашабасак, анда дегеле бул жерде жашоонун деле кереги жок болуп калат. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү митингдин катышуучулары, саясий кууntукту болуп жаткан адамдар, тууган уруктары, жанагы сиздерге биринчи ыраазычылык билдирем. Баягы учкундан жалын тутанат дейт. Ар бир ушундай өзү адилеттүүлүк үчүн баягы кыргызда бир жакшы сөз бар да, баатыры бар эл өлбөйт дейт да. Ушул азыркы адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдарды мен баатыр деп айтат элем. Качан гана улут жашайт, качан гана мамлекет жашайт, качан ошол мамлекеттин активдүү жарандары, ошол мамлекеттин активдүү атуулдары, патриот адамдар болуп, ушундай адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн учурда мамлекет жашайт. Ошол убакта улут жашайт. Качан гана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдар мамлекеттен жоголгондон кийин ошол мамлекет бара-бара жок болот. Бул тарыхта белгилүү. Канча деген улуттардын мамлекети жок. Анткени алар ошол учурда ошолордун баатыры болгон эмес. Эл үчүн, жер үчүн күйүп, башын сайган баатырлар чыккан эмес. Ошон үчүн көптөгөн мамлекет, улуттар жоголгон.
Biz Kırgız memleketini niçin saktap жатабыз? Adilettүүлүк үчүн башын канжагага байлап, өзүнүн өмүрүнөн коркпой, өзүнүн өмүрү эл үчүн арнаган адамдар үчүн Кыргыз мамлекетте жашап атат. Ошол эле Юсуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Ишенов, Арабаев аталарыбыз эгемендүүлүк үчүн деп күрөшүп, бизде азыр эгемендүүлүк алып берип, антына туруп ата бейитте баары көмүлүп ошол жерде өлүштү. Ошого туруштук берди. Ошон үчүн биздин урпактарыбыз бар. Ошол себептүү мен Кыргыз элине да кайрылат элем. Ар бирибиз баатыр болойлу, адилеттүүлүк үчүн күрөшөлү. Ошондо гана жашообуз оңолот. Ошондо гана социалдык маселелер чечилет. Мен азыр бийликтин эки чоң коркунучтуу тенденциясы жөнүндө айтып кетейин деп атам. Бул биринчи, бийлик азыр кандай гана адам бир митинг өткөрөйүн деп өтсө, өзүнүн социалдык талаптарын койсо дагы, кандай митинг кылайын десе деле ошону бурмалап, бул бийликти басып алайын деп аракет кылып атат деп, кандай гана митинг, биздин конституцияда жазылган митинг өткөрүү укугубузду жокко чыгарып атат. Ошол сүйлөшүүлөрдүн баарын телефонго жазып, элге жарыялап булар митинг бийликти басып алайын деп атат, күч менен тартып алайын деп, тескерисинче ошол адамдарга кылмыш ишин козгоп, түрмөгө отургузуп, адамдардын үмүтү, акыркы үмүтү митинг, пикет болсо ошол укугунан дагы ажыратып атат. Экинчи чоң тенденция бул массалык маалымат каражаттары аркылуу өсүп келаткан, адилеттүүлүктү айткан адамдардын баарын боктоп, ошолордун баарын шылап, булар мамлекеттин душманы, булар чыккынчы деп коомдук пикир жаратып, баягы илгерки политтехнологиялар учурунда болгон биринчи адамды өлтүрбөй туруп, анын атын өлтүр деп. Ошондуктан адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн адамдын баарын жамандап, булар бузуку деп, ошолорду бийликке көз каранды массалык маалымат каражаттары аркылуу жамандап, аларды элдин көзүнчө бокочо кылып атат. Ошентип биздин саясий атаандаштылыкты булар жокко чыгарып атат. Ошол себептен бийлик, мен оюмча, жаңы президент дагы өзүнүн коопсуздук кеңешинде коррупцияга, сот системасына, укук коргоо органдарына катышын айтты. Ошол сөзүнө туруш керек. Эгерде ошол эле Сегизбаевди, ошол эле Жолдубаеваны ички иштер коопсуздук укук коргоо органдарынын чоңдорун кызматтан албаса, анда президентке эч ким ишенбейт. Бул баягы эле сөз деп айтат. Элге жагыныш үчүн, элдин көңүлүн буруш үчүн жөн эле кооз сыйлап турган турбайт. Ошондуктан сөздөн ишке өтүп, Кыргызстанда репрессия кылып аткан укук коргоо органынын жетекчилерин жумуштан алыш керек. Ал эми бул ачарчылык жарыялап аткан адамдарга мен айтарым, ачкачылык жарыялап аткан адамдар. Булар айла жоктун гана иши болуп калды. Мына өзүңөр билгендей Акаев кетерде Шералы Назаркулов деген адам ачкачылык кылып, ошонун артында өлүмгө барган. Бийлик ошону эске алыш керек. Булар жөн эле, мен да бир бийликке иренжиген жерим, бул жерде ачарчылык жасап аткан адамдар болсо, ошону эми бийликтин массалык маалымат каражаттары тескеринче айтып атат. Булар дагы революция кылайын деп атат. Ошолордун ачкачылыктын эмне себеби, негизин аныктагандын ордунда кайра ачкачылык жасаган адамдардын бетине түкүрүп, кайра ошолорду элге жаман көрсөтүү аракети болот. Мен оюмча бул адамгерчиликтүү, адамдык түшүнүктөн жок эме чекке чыгып, айбандык түшүнүккө келди да. Ошол себептен мен талап кылат элем, Жууронбай Жээнбеков сөзүнө туруп, жоопко тартыш керек. Жанагы ГКНБ коопсуздук укук коргоо органдарын жетекчиликтен жумуштан алыш керек. Ошондо гана реалдуу бир өзгөрүү болот. Ошондо гана укук коргоо органдары ойлоп калат, көрсө биз беспределди түгөлүп кыла албайт экенбиз. Биздин дагы ишмердүүлүгүбүздүн чеги болот экен деп. Ошол себептүү Шералы Назаркулов өлгөндөй буга коомчулук, ошол эле депутаттар балык болбой, мынакей спикер өзүнүн оюн сөз билдириш керек. Бул тарыхта прецедент болгон, адам өлгөн. Бул коркунуч бар. Бул адамдардын өмүрү коркунучта. Үчүн ошондуктан саясатчылар да ар бир саясатчы өзүнүн позициясын билдирүүгө чакырат элем. Ушул ачкачылык боюнча саясий күчтөр, партиялар, депутаттар, мен оюмча чакырат элем, өзүнүн талабын коюп президентке депутаттар да кайрылуу кылсын, саясатчылар да кайрылуу кылсын, саясий партиялар да кайрылуу кылсын деп мен ошолорду ушундай чакырат элем. Ошондуктан Кыргыз элине да кайрыларым, ар бир Facebook'та олтурабы, коомдук жайларда олтурабы, ушундай ачык, асман ачык алдында келип өздөрүнүн пикирин, оюн айтууга чакырат элем. Ошондо жалпы элдин ынтымагы менен гана, биздин биримдигибиз менен гана бийликтин монда беспределин биз токтото алабыз. Рахмат.
Урматтуу жыйындын катышуучулары, Сапар агай, сиздердин азыр эми кийинки кадамыңыздар кандай? Канчага чейин турасыздар, эмне кыласыздар? Жөнүн чыгышын күтүп атасызбы? Жок, берден бүгүн мунун эмеси максаты ошо бийликке дагы ушундай жол менен бийликке сөзүбүз булардын талабын жеткизгенге ушундай турабыз берди. Анан силер аркылуу ошо жалпы эл дагы билсин, жалпы ушу туура маселе болуп атабы. Ушундай туура мындай маалыматтар ошо түз жетсин деген ой менен бүгүнкү ишти кылып атабыз. Ажы талап жанагы эле Сегизбаев кетсин, еще дагы эми бир азыр по ходу келип атат, эми независимая медицинская комиссия бул ушуну исследовать эте алып туруп, аны Сооронбай өзүнүн эмеси бир советниги башкарып туруп, ошол комиссиянын аркасы менен ошо бир чечим чыксын, комиссиянын жыйынтыгы менен бир чечим чыксын дегенчи ошондой талап болуп атат. Анан берилген, ага администрация президенти берген, 20 фракциянын руководительдерине бергенбиз, бардык. У нас 4 фракциянын да, демек 6 фракцияга руководительдерине кат жибергенбиз, кат жиберип туруп, анан 120 депутатка дагы эметкенбиз. Булар бардыгы билишет. Бүгүнкү күндө булар унчукпай турганына караганда өстөрү билишпейт, өстөрү эмне кыларын билбей турса, же кайдыгерлик кылып атабы, ошону бизге азыр эме жок. Силер аркылуу жалпы элге менен ошо буларды ошо дагы эскертүү эме болуп атат да, напоминание. Айтсаңыз, ошол жанагы эме көз карандысыз дарыгерлер менен чогуу барып көргөнгө, ошол камактагы саясатчылардын акыбалына бир мындай диагноз коюп, алардын акыбалын бир каратканга вариант болуп атат деп атасызда, ушундай бир талап кошулуп атат депчи. Ошол талап буга чейин кагаз жүзүндө жеткенби? Биз аны айтканбыз, жибергенбиз, азаттык аркылуу дагы айтканбыз, эметип алып туруп. Анан бүгүнкү күндө биз жанагы өзүнүн сезонун анан башка официальный медзаключенияга биз бир ишенбей турабыз. Анын ишенбей турганын себеби убагында айтып кетебиз, убагында Батукаевка да эртең өлүп калат деген ошо мед службалары болсо заключение беришкен. Ошонун жыйынтыгы менен бул бирдеме түрмөдө бирдеме болуп калбасын деп чыгарып ишкен да. Анан биз ошондо жыйынтык чыгарып алып, туура эмес жыйынтык чыгарып алган. Бүгүнкү күндө каяктан билебиз? Саясат ошо бийликтин баягы кызыкчылыгы менен кандай туура маалымат берип атат, туура эмес берип атганын биз билбейбиз. Ошон үчүн биз баягы көз карандысыз өзүнчө бир комиссия, өзүнчө врачтар барып алып туруп, өздөрүнүн үнүн айтышсын деп, эмесин экспертный заключение беришсин ошолор деп суранчу. Аны, болду да, эметип отуруп. Жерди трансформациялоодогу өзгөрүүлөргө каршы чыккан жарандар бул жакта көбөйүп атышат улам убакыт өткөн сайын. Буга чейин кандай өзгөрүүлөр болуптур, ошону билели. Бекназар байке каяка кетти же? Бекназар! Бекназар байке. Ким? Жылыш жокпу? Жанагы үйдөн эле турабыз. Азыр биякта коомдук эмесине кабылдамасына чалдырдык. Ал жерден дагы деле жанагындай деп айтыптыр. Сессия бүткөндөн чыгып калабы деп саат 1-де. Булардын обед болот да. Балким обедтин алдында чыгып калабы деп, мына көпчүлүк бул жерде уже үн салып кыйкыра баштады. Назаров бияка келип койду. Эми элди ушунча чарчатпай, тажатпай, чыкчылар чыгып жооп берчисин берип, мындай жолго салып койсо болмок булар дагы. Бу жерде эл менен ак терек, көк терек ойной беришпей. Уят да эми.
Назаров! 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 Трансформация! 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 Назаров! 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 Трансформация! 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 Назаров! 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 Трансформация! Саяси камактагылардын ахвалына тынчсызданып келгендер кыйкырып башташты. Эскерте кетейин, жогорку кеңештин алдына 14 февраль күнү эртең саат 10дон баштап эле эки башка максаттагы атайын жарандар митингге чыгышкан. Жогорку кеңешке азыр кайрылам. Кечеги ачарчылык жарыялаган балдарыбызга кирип чыккан 5 депутат бүгүнкү жыйындын натыйжасын бизге чыгып айтып берсин. Биз күтөбүз. Элдин алдына чыгып, тууган уругунун саналаштарынын алдына чыгып, кандай чечим кабыл алды? Биз бул жерден кетпей күтүп турабыз. Себеби балдарыбыздын абалы өтө оор. Бүгүн эртең чечилбесе бул маселе башка өтө оор жагдайга айланат. Биз ошон үчүн Жанар Акаев, Никитенко, Каныбек Иманалиев буларга кайрылабыз. Чыгып кандай жыйынтык болду, кандай чечим кабыл алды, ошол жөнүндө бизге айтып берсин. Түнү болсо дагы кетпейбиз, себеби андан башка эч айла калбай калды. Эртең бүрсүгүнү бул акыркы күн болуп калат булар үчүн. Ошон үчүн бизге чыксын булар. Акаевдин куйругу Сегизбаев келсин. Шеналы Назаркуловдун өлүмүнө себепкер Сегизбаев келсин. Эл азаматын ачарчылыктан өлтүргүсү келген Сегизбаев келсин. Мамлекетти коррупцияга малып чок кылып аткан Сегизбаев келсин. Кетсин. Кетсин. Биз качанкыга чейин буга окшогон коррупционерлердин тебелендисинде отурабыз. Биз болду чыдабайбыз. Буга жол бербейбиз. Бир уч адам болсо дагы акыйкат үчүн аягына чейин күрөшөбүз. Сегизбаев кетсин. Сегизбаев кетсин. Сегизбаев кетсин. Кетсин. Урматтуу Next TV телеканалынын азыр Facebook'тагы өздүк расмий баракчасында бизди түз эфирде көрүп жаткан биздин улуу урматтуу жарандарыбыз. Бүгүн 14 февраль күнү эртең саат 10дон баштап эле жогорку кеңештин имаратынын алдында жерди трансформациялоо мыйзамына каршы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы бул жакта жарандар чогулушкан. Булар көп эле десек болот, 100гө жакын адам чогулду го. Эртең саат 10дон бери ушул жерди трансформациялоо мыйзамына каршы чыккан жарандардан интервью алдык, ар биринен ойлорун уктук. Ал эми жогорку кеңештин оң жагында мына абактагы саясатчыларды ахвалына, ден соолугунун начарлап кетишине тынчсызданган туугандары, жарандык коом, кайдыгер эмес адамдар келип атайын ушундай
нааразычылык акциясын өткөрүп атышат. Колдорунда плакаттары бар. Буга чейин алардын айтымында буга чейин президенттин администрациясына, спикерге, депутаттардын ар бирине кайрылуулар болушкан. Эми дагы бир жолу ушул элдин эсине салып кетели деп атайын ушул пикетке чыгышкан. Мына бул жакта өзүңүздөр угуп тургандай, жерди трансформациялоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизгенге каршы жарандар ушул жерде мына жогорку кеңештин алдында кыйкырып атышат. Биздин түз эфир түшкү саат 2:00 уланат. Анткени буга чейин айтылгандай, маалым болгондой атайын форум болушу күтүлүп жатат. Кандай форум, эмне форум, форумга ким келет, кандай ой пикирлерди айтат, аны ушул түз эфирде сиздер менен чогуу көрүүгө чакырам. Кызматыңыздарда мен Алтынай Арстанбекова болдум жана Дастан Кадыркулов. Бизден алыстабаңыздар, саат 2-де көрүшөбүз.